17 март дүйшөмбү. Борбор калаада мыйзамсыз жарнамаларды жоюу боюнча рейдтер уланууда. Тартип бузгандарга жалпы 143 000 сом айып салынды. Тышкы иштер министрлиги февраль айында 25 000 консулдук кызмат көрсөтүп, 160 жарандын айлык акысын кайтарып бергенге жардам көрсөткөн. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жана Евро биримдик тарабынан Кыргызстанга 62 миллион евро гранттык жана насыялык каражат бөлүнөт. Бул сумма өлкөнүн 3 аймагында ирригациялык инфраструктураны модернизациялоо боюнча долбоорлорду ишке ашырууга жумшалат. Бишкек-Худжанд багыты боюнча үзгүлтүксүз авиа каттамдар 8 апрелден тартып, жума сайын шейшемби күндөрү аткарылат. Садыр Жапаров бир катар өлкөлөрдүн элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. 2006 жылдан бери биринчи жолу Евро биримдиктин эксперттери Кыргызстанга кара тизме маселеси боюнча келишти. Иш сапардын жыйынтыгында Евро биримдиктин эксперттери жарандык авиация чөйрөсүндөгү олуттуу прогрессти, Кыргызстандын жарандык авиациясынын ишинде оң динамикаларды белгилешти. Таласта Бакаята районунун акими айыл чарба жерлерин жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз трансформациялаганы үчүн кармалды. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык Кыргыз-Тажик чек арасынан 4 күндө дээрлик 5000 адам өткөн. Ысык көлдө гидроциклды пайдаланууга жарым-жартылай тыюу салынат. Президент Садыр Жапаров тиешелүү документке кол койду. Кыргызстан менен Кытай Үрүмчү жана Кашкардан Ош шаарына жаңы аба каттамдарын ачууну тездетүүнү пландаштырууда. Кытайлык компания гранттык негизде Кыргызстанга $1 миллион ашуун суммага өсүмдүктөргө залака келтирген курт-кумурскаларды зыянсыздаруу багытындагы атайын айыл чарба техникаларын берди. 18 март шейшемби. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы Кызыл Бел жана Кайрагач өткөрмө пункттарын эл аралык стандарттарга ылайык реконструкциялоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу тапшырылды. Кыргыз-Кытай достук көпүрөсүн куруу боюнча келишим ратификацияланды. Ош облусунун Алай районундагы Ош-Сарыташ-Эркештам автожолунда жайгашкан Эркештам чек ара пунктунда узундугу 187 метр болгон көпүрө эми пайдаланууга берилет. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты алдамчылык фактысы боюнча кармалды. Ал партиялашынан $30 000 алган. Мамлекеттик ипотекалык компания Скрябин көчөсүндө жайгашкан турак жай комплексинин 2000 чарчы метрден ашык коммерциялык аянтын сатуу боюнча аукцион жарыялады. Кыргызстанда 2 айда кызамыктан 8 бала каза болду. Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Нурлан Ермекбаевди кабыл алды. Бишкекте мүлк салыгы жогорулайт. Борбор калаанын мэриясы Бишкек шаардык кеңешинин кароосуна токтом долбоорун сунуштады. Көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин мамлекеттер аралык статистикалык комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен ички дүң продукциясынын өсүшү боюнча лидерликке чыкты. Борбор калаанын жолдорун оңдоо иштери быйыл да уланат. План боюнча 8 көчө оңдолуп, 4 жаңы жол курулат. Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Худжанд шаарында Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын мамлекет башчыларынын 3 тараптуу саммитин талкуулашты. 19 март шаршемби. Кызамык оорусу барган сайын күчөп бараткандыгына байланыштуу саламаттык сактоо министри ата-энелерге кайрылып, балдарды эмдөөгө чакырды. Анын айтымында кызамык кооптуу дарт, ал олуттуу көйгөйлөргө жана өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн. Жогорку кеңеш Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялады. Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан 2365 гектар, ал эми Тажик тарап болсо 1570 гектар жер алды. Садыр Жапаров буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары менен жолукту. Анда адам укуктарын коргоо жана илгерилетүү, сөз эркиндигин камсыз кылуу, демократиялык институттарды чыңдоо, ошондой эле кызматташуу маселелери талкууланды.
Бишкектеги Айтматов проспектиси 6 тилкеге чейин кеңейтилет. Жолдун эки тарабында кенен тротуарлар жана өзүнчө веложол курулат. Ошондой эле кызыл сызыктан чыккан мыйзамсыз курулуштар жана тосмолор демонтаждалат. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Бул документ жарандык маселелерин кароо процессин жөнгө салуу максатында иштелип чыккан. Чүйдө салмагы 7 килограммдан ашык баатыр бала төрөлдү. 20 март бейшемби. УКМК жетекчилиги менен байланышына жамынып $1 миллион опузалаган жаран кармалды. Президент Садыр Жапаров Ош облустунда кыш жана байытылган көмүр өндүрүүчү заводдордун ачылыш аземине катышты. 9 миллиондон ашык АКШ доллары өлчөмүндөгү каражатка ишке ашырылган бул инвестициялык долбоор Кара Суу районунун калкы үчүн 250 жумушчу орун түзмөкчү. Жылына 50 миллион даана кирпич жана 600 000 тонна көмүр продукциясын өндүрүү планы бар. Ысык көлгө 2 миллиондон ашык балыктардын личинкалары кое берилди. Баткенде Медакадемиянын жаңы окуу дарылоо жана илимий комплекси президенттин катышуусунда ачылды. Мындан тышкары президенттин катышуусу менен республика боюнча 15 социалдык объектинин онлайн форматта ачылышы болду. Джунда заводу 2025 жылдын аягына пландаштырылган модернизациядан кийин өлкөнүн мунай продукциялар рыногунун 40%-ын камсыздайт. Чолпон Ата шаарынын мурдагы мэри уюшкан кылмыштуу тобун каржылоо фактысы боюнча кармалды. Speedtest Global Index эл аралык сервисинин маалыматы боюнча Кыргызстан бир айда мобилдик интернеттин ылдамдыгы рейтингинде 5 позицияга төмөндөдү. 25 марттан 16 апрелге чейин Кыргызстандын аймактарында бизнес билим кербени, ишкерлердин, иш берүүчүлөрдүн жана жарандардын укуктук аң сезимин жогорулатууга багытталган масштабдуу маалыматтык иш-чара өтөт. Кыргызстанда электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды мунайзат, алкоголь жана тамеки продукцияларынан тышкары товарлардын бардык түрлөрү үчүн милдеттүү түрдө колдонуу жокко чыгарылды. Бишкектин бийлиги тыгынды азайтуу үчүн жүк ташуучу унааларды эртең мененки саат 7ден 10го чейинки тыгын убагында жүрүүсүнө тыюу салууну пландоодо. 21 март жума. 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын тандоо раундунун алкагында Кыргызстан жана Өзбекстан футбол командалары беттешип, тилекке каршы Кыргыз курамасы жеңишке жете алган жок. Семирам эс алуу борбору социалдык фондко өткөрүлүп берилди. Ош шаарында 6 тилкелүү жол оңдоодон кийин ачылды. 6 миллиард сомдук активи бар Элкат компаниясы 100% мамлекетке кайтарылып, кайрадан президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөрүлдү. Ноорус майрамы бүт аймактарда салтанаттуу белгиленди. Иш-чараларда кыргыз элинин каада салты, үрп-адатына ылайык ар кандай оюн-зоок уюштурулуп, көрүүчүлөргө сүмөлөк тартууланды. Бишкекте майрамдык иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты. Ал эми өлкө башчы Садыр Жапаров болсо майрамды Ош шаарында белгиледи. Президент жалпы кыргызстандыктарды Ноорус майрамы менен куттуктап, жамы журтка молчулук, ыйман ынсап, акыл-парасат, ырыскы, береке тиледи. Чет элдик президенттер Садыр Жапаровду жана кыргыз элин Ноорус майрамы менен куттуктады. Куттуктоо телеграммасын Шавкат Мирзиёев, Касым Жомарт Токаев, Сердар Бердумухамедов, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп жана башка өлкө башчылар жөнөтүштү. 22 март ишемби. Жаңы Ош базарынын курулушу кызуу жүрүп жатат. Жаңы соода базар комплекси үчүн аэропорт трассасынын боюнан жер бөлүнүп берилген. Курулуш иштерин күз айларында бүтүрүү пландалууда. Вьетнамда мейманканалардын биринен кыргызстандык жаран эс учун жоготкон абалда табылды. Ал Вьетнамдагы ооруканалардын биринде оор абалда жатат. Тышкы иштер министрлигинин жааматы Бишкектеги паркта көчөт отургузушту. Акциянын жүрүшүндө шаардагы абанын сапатын жакшыртуу жана шаардын эстетикалык келбетин көрктөндүрүү максатында 50 даана жаш шун дарагынын көчөтү отургузулду.
25 мартта 2026 жылкы дүйнө чемпионатында тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстандын улуттук курама командасы Азиянын учурдагы чемпиону Катар курамасы менен беттешет. Ал күнү футбол күйөрмандарына ооз ачуу жана намаз окуучу жай уюштурулат.